Урматтуу Алтынай Сейитбековна, бул эми абдан проблема көп, бирок каражатты талап кылган тармак социалдык тармак. Мыкты социалдык саясат бул мындай келечек үчүн чоң фундамент да. Анан мен бирөөгө комментарий деле бергим келбейт. Негизи мен бул парламент трибунасынан бирөөнү мактап деле көргөн эмесмин. Бирок жеке пикиримде сиз мына өкмөттөгү вице-премьер-министрлердин арасынан эң мыкты иштеп аткандардын бирисиз деп ойлойм. Жеке бул менин пикирим ушундай. Анан бир сизге бир өтүнүч айтайын дедим эле. Мына Оғанстандан кыргыздарды алып келбедикпи, бордоштор? Нарынга жайгаштырдык. Андан кийин эми ал үчүн бардык тармак колунан келишинче аракет кылды. Нарындын жергиликтүү бийликтери дагы жакшы иштеди. Миграция кызматы, мына кечээ эле мен Болот Ибраимжанов менен сүйлөштүм. Азыр сиз Тышкы иштер министрлиги менен сүйлөшүп, ошол Оғанстандан жанагы жайкы каникулда кеткен 11 бала кайра келип Кыргызстанга билим алууну абдан каалоосу күч, бирок өтө албай атышат да. Ушун Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги менен элчилик аркылуу сүйлөшүп туруп, ошол 11 бала келсе, азыркы нарында дагы 6 бала билим алып атпайбы? Абдан мыкты. Мен кечээ барып көрүп келдим. Буга чейин сиз өзүңүз да барып таанышып келгенсиз. Абдан мындай билим алууга өтө ынтызар. Компьютерди мыкты өздөштүрүп, чет тилдерин үйрөнүүгө аракет кылып, жакшы окуп атышат. Бул балдар кийин чоңойсо, Оғанстандагы биздин бордошторубуз барып окутат, аларга билим берет. Аларга мындай үлгү болушат. Ошон үчүн азыр мына жайында кеткен 11 бала келип калган абдан жакшы болмок да. Бул эми өкмөттөр аралык деңгээлде сүйлөшүп туруп эле Тышкы иштер министри аркылуу чечсе боло турган эле маселе экен. Азыр ушул тапта мына даяр турушат. Гүлмира Каримовна, сиз дагы ушуга бир аракет кылсаңыз жакшы болот эле. Анткени 11 бала келип калса, алардан кийин менин маалыматым боюнча дагы 6 үй бүлө келгенге кызыктар болуп атат. Ошентип бир топ биздин бордошторубуз келип ушул жерден билим алып, мына бирөөсү врач болсо, бирөөсү мугалим болсо, кийин өздөрүнө кайтып барып үйрөтсө, бир мындай чоң бир ишти жасаган болот элек да. Ошону эске алып койсоңуздар. Рахмат. Жанарбек Кубанович, кечээ биз ушул маселе боюнча чогулдук. Анда бир топ маалымат бар. Мен сизге анан мындайча айтып койсом болот. Анткени кээ бир эмелери мындай жабык түрдө экен да.